Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Борбор калаадагы стационарлардын биринде ыктыярчы медик болуп иштеп жүрүп каза болгон студент Адинай Мырзабекованын үй бүлөсүнө барды. Жээнбеков Адинайдын ата-энесине, туугандары менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, анын атына багыштап Куран окуду. Түшүнүп турам, азыр эч бир сөз сиздерди соорута албайт. Өтө чоң жоготуудан улам, кабыргаңар кайышып турат. Сиздердин оор кайгыңыздарды тең бөлүшүү менен мен кезинде өз баласын жоготуп, кайгыга батып турган апамды эстеп жатам. Сиздер ушундай зирек жашоону сүйгөн адамдарды сүйгөн кызды тарбиялап өстүрдүңүздөр. Кудайым сиздерге сабырдуулук, бекем ден соолук жана узак өмүр берсин деп белгиледи президент. Ата-энесинин айтымында Адинай Мырзабекова мектепте окуп жүргөн кезден бери медик болууну кыялданып, Ысык Атадагы Юрьевка айылынын орто мектебин эң жакшы баалар менен окуган. Жалпы республикалык тестирүүлөөдөн жогорку баал алып, медициналык академияга тапшырган. Президент Адинай Мырзабекова учурдун баатыр экенин, ал мекендештеринин эсинде башкалардын саламаттыгы үчүн өз өмүрүн арнаган кайраттуу ыктыярчы катары калаарын белгиледи. 22 жаштагы Адинай Мырзабекова Бишкектеги стационарлардын биринде ыктыярчы болуп 11 күн иштеген. Жакындарынын айтымында ал ден соолугу таза эле жүргөн. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 13 июлда Адинайдын ден соолугу кескин начарлап 1 сааттан кийин көз жумган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматында айынан бери пневмония менен ооруган 33 кызматкер сакайып чыкты. Учурда 43 адам дарыланып жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, жаза аткаруу мамлекеттик кызматында учурда 250 медициналык кызматкер атайын түзүлгөн жадыбал менен иштеп жатышат. Медициналык кызматтын бейтапканасында жана госпиталында 7 дарыгер, 6 медайым күзөттө болушат. Имаратта обсервацияга 50 орун даярдалып, изоляцияга өзүнчө бөлмөлөр уюштурулган. Жасалма дем алдыруучу аппарат жана концентратор коюлган айтылды. Буга чейин республикалык штаб Кыргызстандагы түрмө кызматкерлеринин арасынан 8 кишиден коронавирус чыкканын, 4-өө айыгып, 4-өө дарыланууну улантып жатканын билдирген. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстандын түрмөлөрүндө бүгүнкү күндө 9500дөн ашык адам кармалууда, алардын 300гө жакын аял, улгайгандардын саны 250нын тегерегинде. Бүгүнкү күндө 24933 медициналык кызматкерге КНМТ төлөнүп берилди. Бул тууралуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Акылбек Калыков онлайн маалымат жыйынында билдирди. Медициналык кызматкерлерге КНМТ төлөө үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен 233,7 миллион сом сарпталды. Бүгүнкү күндө 24933 мед кызматкер КНМТлерин алышты. Анын ичинен 5307 дарыгер, 9556 орто мед персонал, 3398 кенже мед персонал, 2671 башка кызматкерлер. Ошондой эле инфекциянын очогунда иштеген медиктерге КНМТ менен камсыз кылуу үчүн жалпы 503,16 миллион сом акча каражаты жумшалды. Үй бүлөлүк дарыгерлерге жана медайымдарга эмгек акысына кошумча төлөм катары 167,6 миллион сом акча төлөнүп берилди деп айтылат маалыматта. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду Саламаттыкты сактоо министрлиги менен бирге коронавирус жана пневмония менен ооруган бейтаптарды бекер дарылоо боюнча стационардык деңгээлде чечим кабыл алды. Бишкек шаарында 13 күндүзгү стационар жана 2 түнкү стационар иштөөдө. Саламаттыкты сактоо уюмдарынын айтымында кошумча 12 жугуштуу оорулар бөлмө ачылды. Борбордук шайлоо комиссиясы чет мамлекеттерде 42 добуш берүү участогун бекитти. Буршайкомдон билдиришкендей, мыйзамга ылайык шайлоо тилкелери Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломаттык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелеринде жайгаштырылат. Чет өлкөдөгү шайлоо комиссияларынын курамына ошол жактагы кыргызстандык жарандар, коомдук уюмдардын, саясий партиялардын өкүлдөрү, консулдук жана дипломаттык мекемелердин кызматкерлери мүчө боло алышат. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 4-октябрга белгиленген. Шайлоого катышуу ниети менен БШКга 44 саясий партия кайрылган.